Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Мына биз кайрадан силер менен сүйлөшө алабыз. Жана биздин берүүгө көңүл бургандыгыңар үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Биз бүгүн Балдар дүйнөсү өспүрүм деген программабызды улантабыз жана өспүрүмдүн маданияттуу жүрүш турушу жөнүндө сүйлөшөбүз. Оройлук кайдан пайда болот деген суроого жооп беребиз. Жана берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биздин куткаруучу Исанын бай адам жана Лазар жөнүндөгү таң каларлык акылман үлгүлүү аңгемесин окуйбуз. Бул кереметтүү саптар силерге тынчтык жана ички дүйнөнүн бир калыпта болушун алып келет. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Андемесе өспүрүмдү маданияттуу жүрүш турушка кантип үйрөтсө болот? Кымбаттуу ата-энелер, өспүрүмдүн маданияттуу жүрүш турушу жөнүндөгү аңгемебизди улантабыз. Эгерде үйдө башаламан иретсиз кир болсо, ата-энеси үстү башына көз салбай балит жүрсө, анда өспүрүмдөн тыкаан, таза, так жүрүүнү талап кылуу кыйын болот. Мисалы, дем алыш күнү атасы сакал мурутун албай, ал эми энеси чачын тарабай жүрө беришет. Ата-эненин маданияттан мындай эс алуусу кавычкага алып коелу, балага таасирин тийгизбей койбойт. Жогоруда айтылгандар ата-энелер өспүрүмдөргө маданияттуу жүрүш туруштун эрежелери жөнүндө айтыш керектигин жокко чыгарбайт. Эгерде өспүрүм үй бүлөдө жакшы адаттарды урматтоону көрсө, анда улуулардын айтканы жакшы натыйжаны берет. Анткени өспүрүмдөр чоңдордун чени менен жашагылары келишет. Алар үчүн чоңдордой болуп жүрүүнүн өзү жакшы көрүнөт. Мындай сүйлөшүү учурунда куру акыл айтуудан алыс болуш керек. Мындай сүйлөшүүлөрдүн дагы бир негизги максаты адамдын өзү менен күрөшүү эмес, анын кемчиликтери менен күрөшүү. Өспүрүмгө сенин досуң кандай адепсиз неме же кандай гана орой немесиң деп айтпаш керек. Мындай сөздөр аны тарынтат, анын наркын төмөндөтөт. Тескерисинче, өспүрүм анын кемчиликтерин жоюу үчүн улуу адамдардын жардам берүүгө даяр экендигин көрүш керек. Өспүрүмдөрдү маданияттуу жүрүш турушка тарбиялоодо ата-энелердин сылык мамилелерге маанилүү орун бергени туура. Анткени сылыктык бул адамдын кадырын сыйлоо. Сылыктык рахмат, өтүнөм деген эң жөнөкөй сөздөрдөн башталат жана алар даана, чын жүрөктөн айтылышы керек. Сылык бала андан жардам берүүнү суранууну күтпөстөн эле өзү эле, мисалы автобустан майып кишиге, улуу кишиге, аялдарга орун бошотуп берет. Сокур кишиге көчөдөн өтүүгө жардам берет. Түшүп кеткен нерсени ээсине алып берет. Балалуу аялга жардам көрсөтөт. Бирөөлөрдүн болдоксондугуна, жаңылыштыктарына күлүү адепсиздик болот. Сүйлөшүп жаткан адамдардын сөзүнө аралашуу жана бирөөнүн сөзүн бөлүү адепсиздикке жатат. Жолдошторунун бир жеринин кемчилигин көрсөтүп күлүү, аларга төрт көз же чалыр деп ат коюу адепсиздик гана болбостон, мындай кылууга таптакыр болбойт. Өзүңдөн улуулар менен, курдаштарың менен таарынып жүрсөң да, саламдашпай коюу адепсиздик болот. Катка жооп жазбай коюу, жасаган кызматы үчүн ыраазычылык билдирбөө да адепсиздикке жатат. Ата-энелер өспүрүмдөр менен сылыктык жөнүндө сүйлөшкөндө, жазуучу Сервантестин акылман сөзүн айта кетишсе болот. Сылыктык бизге абдан оңой берилет, бирок эң жогору бааланат. Сылыктык тегерегиндеги адамдарга боорукер, камкор болуу менен айкалышып турат. Бирок тааныбаган адамдарга өтө эле жабышып, сөз тыңшабаш керек. Мындай өтө эле кызыгып сөз тыңшоо адепсиздикке жатат.
Ал тааныш эмес адамдарга биздин жардамыбыз керек болгончо ага көңүл бурбаш керек. Керек болгон учурда көңүл коюп камкордук кылууну билиш керек. Мисалы, бир нерсени түшүндүрүп берип, көрсөтүп берип жардам кылыш керек. Сылыктык бала менен кыздын ортосундагы мамилеге да таандык. Балдар кыздарга пальтосун алып, кийүүгө жардам берүүнү, эшиктен биринчи өткөрүүнү, автобустан түшүүгө жардам берүүнү билиши керек. Силерден жардам суроону күтүп турбастан жардамдашууну өзүңөр биринчи сунуш кылгыла. Ал эми кыздар болсо өз учурунда жардам үчүн балдарга рахмат айтууну унутпашы керек. Кыздарга орой болуп, ыгы жок мамиле кылбаш керектигин балдар эстерине тутуп алышы керек. Ал эми кыздар болсо өзүнүн наркын сактап, анын көзүнчө орой, уят сөздөрдү айтууга жол бербеши керек. Көпчүлүктүн арасында бирөөнүн кийимин, прическасын, сырткы кебетесин, кыймылын сыңдоо адепсиздикке жатат. Эгерде жакшы кеңеш бергиң келсе, эч ким жокто шылтың кылбай, чын көңүлдөн айт. Жолдошторуңдун үйүнө дайыны жок эле тажатып бара берүү бул да адепсиздикке жатат. Анткени бул анын пландарын бузуп коюшу мүмкүн. Биздин айткыбыз келген дагы бир тема бул өспүрүмдүн так болушу жана милдеттүүлүгү. Тактык жана милдеттүүлүк маданияттуу адамдын эң керектүү сапаттары. Булар аркылуу биз адамдын башкаларга канчалык урмат менен мамиле кыларын билебиз. Бул сапаттар көп эле нерседен билинет. Убада кылдыңбы? Аткар. Аткара аларыңдан күмөн санайсыңбы? Анда убада бербе. Тактык жана милдеттүүлүк ишке болгон мамиледен ишке кечикпей баруудан көрүнөт. Бул сапаттарды балдарга өзүңөр үлгү болуп көрсөтсөңөр эң маанилүү, кымбаттуу ата-энелер. Мындай сапаттарды балдарга кантип үйрөтсө болот деп сурашыңар мүмкүн. Өспүрүмдөргө кайрылган белгилүү педагогдун жолу мындай. Так жана милдеттүү болуш үчүн убактыңды пландоону үйрөн. Өзүңдүн убактыңды жана башкалардын убактысын баалоого үйрөн. Эч качан эч жерге кечигип барба. Өзүңдү күтүүгө башкаларды мажбур кылба. Эгерде мөөнөтүндө келем деп убада кылдыңбы, сөзсүз аткар. Эгерде жолдошуңа китеп алып келип берем деп убада кылдыңбы, сөзүңө туруп сөзсүз алып келип бер. Бир эле нерсени сенден экинчи жолу суранууга жол бербе. Эгерде бир нерсе болуп сен убадаңды аткара албай калсаң, анда алдын ала эскертип, өзүңдү күтүүгө башкаларды мажбурлаба. Эгерде досуңду үйүңө чакырсаң, ал келгенде бош болгондой кылып убактыңды бөлүштүр. Үйүңдөн чыкканда качан келериңди ата-энеңе айтып кет жана айткан убактыңда келүүгө аракеттен. Өспүрүмдөр сырткы кебетесине көбүрөөк көңүл бурушуп, модага кызыга баштарын дагы бир жолу эскере кетели. Бирок алар келбетине, басышына, жөнөкөй тазалыктын эрежелерине дайыма эле көңүл бөлүшө бербейт. Жакшынакай костюм кийип, бирок тырмагын алууну унутуп калган адамды көпчүлүк барктабайт. Кир, балет кийинген адам өзүнө гана зыян келтирбестен, анын кебетеси башкаларга акарат келтирет. Балет кийинген адам илэнди, жалкоо экендигин далилдеп турат. Бут кийимиңерди тазалабай, бурушкан кийим менен үйдөн чыкпоого өзүңөрдү көнүктүргүлө. Эми сүйлөө маданияты жөнүндө аңгемелешели. Сүйлөө маданияты бул өзүнүн оюн ачык билгизүү жана бирөөнү уга билүү. Бирок ашыкча сөзү жок жөнөкөй сүйлөөгө, кооз жана таасирдүү сүйлөөгө дароо эле жетишүүгө болбосун эстен чыгарбаш керек. Жакшы китептерди көп окуу, өспүрүмдөрдүн сөз байлыгын көбөйтөт, маанилүү, даана сүйлөөгө үйрөтөт. Кымбаттуу жаш дос, туура, жакшынакай сүйлөөгө кантип үйрөнүүнү билгиң келип жатса керек. Адистер төмөндөгүлөрдү кеңеш кылышат. Оюңду кыска, так жана түшүнүктүү айтууга аракет кыл. Бекер, дайынсыз сөздөрдөн алыс бол. Билесиңби, түшүнөсүң, демек, мындайча айтканда, ушинтип деген кереги жок сөздөрдөн алыс бол. Одону,
уятсыз сөздөрдү айтпа. Кылган ишиңде эле айткан сөздөрүң да сылык болсун. Сөз менен адамды кубантып же терең ыза кылып алууга да. Сөз менен адамды кубантып же терең ыза кылып алууга да болот. Эч качан жолдошторуңа ат койбо. Бул адамды кордоп басынтат. Сүйлөшүп жаткан кишини сыйла, аны карап тур. Сүйлөшүп жатып эки жакты карап, шашканыңды көргөзүп, саатыңды карай бербе. Курдаштарың менен жана улуулар менен каяша жана күмөн сыноого чыдабаган түрдө текебирлешип көтөрүлүп сүйлөбө. Бат-бат сүйлөбө, катуу кыйкырып сүйлөп, сүйлөшүп жаткан кишинин үнүн басууга аракет кылба. Эгерде ал катуу сүйлөп жатса, сен акырын сүйлө. Ошондо ал дагы акырын сүйлөп калат. Адамдын маданияттуулугу анын сүйлөөнү билишинен гана көрүнбөйт. Ал укканды да билиши керек. Анын айтканына макул эмес болсоң да, акырына чейин угуп, анан өз пикириңди айт. Сүйлөшүп жаткан кишинин алдында чайпалып туруу жарабайт. Колдоруңду кара, чөнтөктөбү. Анда сүйлөшүп жаткан кишини тоотпогондой болуп көрүнөсүң. Колдоруң көкүрөктөбү, кайчылашып турабы? Анда бул мен сиңгендей текеберликтөй болуп көрүнүшү мүмкүн. Улуксасыз бирөөлөрдүн сөзүнө аралашпаш керек. Эгерде бул өтө эле керек болсо, сөзүңөрдү бөлгөнгө кечириңиздер деген сөз менен кайрылыш керек. Белек кылып жаткан китепке жазба. Ал китепти сен жазган жоксуң. Андан көрө жакшы каалоолоруңду жазган открытканы ичине салып кой. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Ал эми азыр болсо, сиздердин көңүлүңүздөрдү Ыйса куткаруучунун бай адам жана Лазар жөнүндөгү үлгүлүү аңгемесине бурабыз. Ыйсанын бул аңгемесинде өмүр жолдору таптакыр башкача эки адам тууралуу баяндалат. Бирөөү аябай бай жашайт, бирок адал эмес оокат кылат. Экинчиси кедей болот, бирок адал оокат кылат. Бир адам бай болот, шайы шалбар кийинип, күнүгө тойлоп сайран курат. Анан да бир Лазар аттуу кедей болот. Ал ошо байдын эшигин сагалап, жарааты менен жатып, байдын үстөлүнөн түшкөн тамак калдыгын жешти тилеген. Иттер келип, анын жараатынын картын жалап жүрүшкөн. Жарды өлөт да, аны периштелер Ибрайым алдына алып кетишет. Бай да өлөт, аны көмүп коюшат. Тозокко түшүп кыйналып жатып, көзүн ачып, алыстан Ибрайым менен Лазарды бейиштен көрөт да муңкана суранат. Атабыз Ибрайым, мага боор оруп кой. Лазарды бери жибер. Ал келип сөөмөйүн сууга салып, өрттөнүп бараткан менин тилимди муздатсын. Мына бул жалынга какталып кыйналдым. Бирок Ибрайым мындайча жооп кайтарат. Балам, эсиңде бардыр. Сен өмүрүңдө өз каалаганыңдын баарын албадың беле. Лазарга эч нерсе тийген эмес. Азыр ал мында жыргап, сен куурап жатасың. Анын үстүнө силер менен биздин ортобузда түпсүз туңгуюк бар. Бизге келүүнү каалагандар эч өтө албайт. Ошондой эле мындан да силерге эч ким бара албайт. Ошондо бай айтат: жалбарып суранам,
Lazарды атамдын үйүнө жибер. Анткени менин 5 бир тууганым бар. Айтсын аларга. Алар мына бул тозокко келгилик кылбасын. Ибрайым ага жооп айтат. Аларда Муса бар, пайгамбарлар да бар. Ошолордун сөзүн угушсун. Тигил кайра безилдейт. Жок Ибрайым атаке. Эгерде аларга өлгөндөрдөн бирөө келип айтса, алар тобо кылышат. Ошондо Ибрайым ага айтыптыр. Алар Муса менен пайгамбарлардын сөздөрүн угушпаса, анда өлгөндөрдөн кимизи тирилип келсе да аларга ишенишпейт. Бул үлгүлүү аңгеме Лукадан болгон ыйык Инжилде 16 бап 19 ырдан 31 ырга чейин жазылган. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Теңдеши жок улуу Кудай, сыйынам сага, тазим кылып келгениңде, бөлөсүң тынчтыгыңа жан диримди, теңир бүт сага берем. Улуу Кудай өмүрүмдүн булагысың сен. Теңдеши жок улуу Кудай, сыйынам сага, тазим кылып келгениңде, бөлөсүң тынчтыгыңа жан диримди, теңир бүт сага берем. Жаным сергип кубат алчу, булагымсың сен. Жаным сергип кубат алчу, булагымсың сен. Булагымсың сен. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.